Assalamu алейкум, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында бет маңдайында турган 2 кабаттуу заңыраган 6 сотук жер тилкесинде жайгашкан ушул үйдү тартып көрсөтүүдөбүз, достор. Эгерде кимде-ким Ош шаарынан четинен же болбосо жер үй издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар бул үйдү колдон чыгарбаңыздар. Анткени бул резиденциядан бир дубал кошуна болгон Байзылда Айтматов көчөсү 111 дарегинде жайгашкан. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, достор. Бир аз эле курулуш иштери калыптыр. Осмо сурмасын коесуздар, чыкытып кирип жашай бересиздер, достор. Мен анда сөздү көпкө созбостон, жүрүңүздөр. Бул дарекке келүү жолдорун сиздерге тартып көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр мэрия тараптан түз резиденцияга бара жаткандагы негизги трассанын боюнда турамын. Бир аз жүргөндөн кийин резиденция келет. Эми жанагы сатыла турган үйгө баруу жолу мына ушул повороттон. Аманат сети курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнүн офисин жакшы билесиздер. Мына ушул жерден сиздер түз чыгып бара бересиздер. Бир 300-400 метрден кийин Сабира медициналык борборуна бурулган повороттон даректи толук түшүндүрөмүн. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыгып келе бересиздер. Эки айрылыш жол келет. Оң тарапка бурулсаңыздар Гелой городокко чыгып кетесиздер. Ал жактан дагы келсеңиздер болот, урматтуу достор. Бул жерде болсо Абира аталышындагы медицинский центр бар, достор. Тетиги жерде жайгашкан. Эми сиздер дал ушул көчөгө буруласыздар. Чыгып эле солго буруласыздар. Түз барганыңыздардан кийин Абира медицинский борбордон, бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин трансформатор келет. Трансформатордун оң тарабынан дагы айланып өтсөңүздөр болот, сол тарабынан дагы кирсеңиздер болот. Кыскасын айтканда 111 дарекке барасыздар. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз бери кирип келе бересиздер. Апкөңүзгө мына домду көрдүңүздөр, канча бир 5 кабаттан турабы? Мына ушул домдон өтүп эле наркы көчө менен дагы, берки көчө менен дагы келсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, Google картага киресиздер дагы. Байзылда Айтматов көчөсү 111 дарек деп жазсаңыздар, өзү эле алып келип берип коет, достор. Кирип бара бересиздер. Ага чейин дагы несин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Резиденция деген демекчи, мына ушул жерде мына машиненин наркы тарабы эле уже резиденция. Мэр, губернатор жана башка мамлекет кызматкерлери, президент ушул жерге келип коноктолот, достор. Эми жүрүңүздөр, сиздерге ичкериден маалымат берели. Бул жеринде навес, кааласаңыздар гараж, үч-очок жана башка өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша бул жерди дагы сонун кылып өзгөртүп койсоңуздар болот, достор. Көчөттөрүнөн 1-2 көчөттөр бар экен, гилас бар экен, Бул жеринде болсо сөөрү тапчанга ылайыкташтырылган фундамент бар. Атайын мына кире бериш жерлери, жолдору жарык болсун деп мына ушундай электр зымдарын дагы, чубалгыларын дагы чыгарып коюптур, даяр. Эми карасаң жер, карасаң үй да. 2019-жылы курулган бул. Андан бери көп убакыт өттү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай акыбал ушул. Бирок бир катар өзүңүздөр чикитип, зыңкытып куруп аласыздар. Бул жерде центральный канализация, центральный газ, мына жаратылыш газы, бүт бардыгы борбордук коммуналкаларга бүт бардыгына туташтырылган. Эми караңыздар, 6 сотук жер тилкеси. Үйдүн ичине кирип баратабыз. Негизги бул эшиги убактылуу эле коюлган, өзүңүздөрдүн брондолгон бышык эшиктериңиздерди жайгаштыра бересиздер. Бул жер кире бериш жери, перехожкасы. Андан түз кирип бара турган болсоңуздар, бул жер холл. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, акталган, сырдалган, шубалган, потолоктор болсо жасалып келе жаткан болчу. Мына өзүңүздөр байкап турасыздар, гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилип турган учуру болчу. Бул жер болсо холл, мына ушул жерлер жылуу пол болгон. Эми түз кирип келе турган болсок, бул 2 канаттуу чоң эшиктин ордунан кирсек, 4,5-га 8,5 болгон зал, конок бөлмөсү. Кең эле конокторуңуздар келе турган болсо, ушул бөлмөдөн тосуп узата бересиздер. Күн батыш тарапты караган 2 терезеси, орундуктары каралган. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул азыр 2 тарабы тең мына ушундай күрөң түстүү, өзгөчө 5 камералуу бышык сапаттуу пластик айнек терезелери орнотулган, достор. Артка
Biraz daha ötөбүз. Бул жагында дагы курулуштар менен тааныштырабыз достор. Жүрүңүздөр, бүт бардыгы стяжка болгон, биринчи, экинчи кабаттары бүт бардыгы ортолугунда плита, заводский плиталар басылган. Эми жүрүңүздөр, кире бериш жеринен сиздер бурулуп оң тарапка кире турган болсоңуздар, бул өзүнчө бир чакан бир бөлмө. Бул жерди дагы каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Же болбосо улгайган ата-энелериңиздер болсо, алар үчүн бир бөлмө кылып койсоңуздар болот. Же намазкана кылып койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, бул универсал бөлмө деп кое берели. Жүрүңүздөр, андан кийинки биринчи кабаттагы санузел бөлмөсү мына. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жылуу полдун системасы. Андан бул бөлмөгө кире турган болсоңуздар, ашканасы достор. Биринчи кабаттагы ашкана, бүт канализация түтүкчөлөрү, су түтүкчөлөрү тартылган, асты стяжка болгон, бул жактан сыртка чыгып кетүүчү ход дагы каралган. Ушул эшик аркылуу чыгып кирип каттай бересиздер. Мына ушундай урматтуу достор, бүт бардыгы кухняда дагы электр монтаждары мына атайын стандарттын негизинде тургузулган, вытяжкалар орун алган, гипсокартон негизинде потолоктор жасалган. Кыскасын айтканда, ашканага эмне керек болсо бүт бардыгы даяр. Эми жүрүңүздөр, жогору көтөрүлөбүз, экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабаттан мына темир каркастардын көрдүңүздөр. Бул тепкичтин каркастары дагы тургузулган болгону өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша дагы оңдоп, түзөп, тепкич кылып аласыздар. Мынакей бул экинчи кабатка дагы чыгып кетип калдык. Бул жагында кеңири место бар экен. Бул жерден душ туалеттер гана мына ушундай жылуу пол болгон. Эми бул бөлмөгө кире турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө. Жанагы караңыздар, ремонттор дагы мукмуш, авальный болуп кеткен бул бурч. Балкончосу менен бул жерге өзүңүздөрчө столдарды коюп, кофе демдеп, жеңе менен ушул жерде эс алганча олтура турган жай кылып койсоңуздар болот. Проекти өзү ошондой да. Панорамный терезе, анын астында жылуулуктун батарейкалары, жылуулуктагы өзүнчө системасы атайын Бишкектен өтө чоң уста келип жаса берген. Бүт бардыгы сапаттуу, себеби бул жерде жашаймын деп өзүнө да акча каражаттарын жана курулуш материалдарын эч аяган эмес экен достор. Көрдүңүздөр, бардыгы сонун. Эми заман талабына ылайык ата-энелер уктоочу бөлмөдө сөзсүз түрдө санузел болуш керек. Мына жуунуучу бөлмө, ажаткана бүт бардыгы ушул бөлмөгө ылайыкташтырылат. Системаны көрдүңүздөр. Мына бул сүрөтүлө бир тайлуу экен, караңыздар. Художник экен эмнеси болсо дагы. Жакшы. Эми урматтуу достор, андан чыгабыз. Бул жакта атайын балдар үчүн, же болбосо кыздар үчүн бөлмө. Бул дагы кенен 4,5 5 узун туурасын айта турган болсок, гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирилген. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Оппа, күн батыш тарапты караган чоң терезеси, жылуулук системалары киргизилген. Андан жалпы жашоочуларга, жалпы санузел бөлмөсү. Көрдүңүздөр системаны. Жакшы. Андан бул бөлмөгө кире турган болсок, эркек балдардын бөлмөсү. Мына ушундай урматтуу достор, көрдүңүздөр. Бул дагы ошол 4,5 5 узун туурасы болгон бөлмө. Алыңыздар, жашаңыздар, бир аз эле иштер калыптыр. Болжол менен 40-50 миң долларга чек-чейтип, зыңкытып, ремонтту кылып жашай бересиздер. Сиздерге насип кылсын дейли. Эми баасына келе турган болсок, баасы канча болду деп ойлойсуздар? Баасы 229 миң долларга бааланды. Кеми бир аз болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес, бирок жакшы сунушуңуздар болсо, ээсинин номери экран астында камтылат да. Чалып байланышып келе бересиздер. Эми мен тааныштырып бүтө элекмин. Үйдү гана тааныштырдым, эми сыртындагы дагы кошумча курулуштар менен тааныштырайын. Центральный канализация, андан түз бул жагына кирип, подвалга дагы бир кирип чыгалы. Газ түтүкчөлөрү киргизилген, подключение болгон, счётчиктер коюлган. Ошо үйдүн ээси ремонт кылып эле жашай бериш керек, ошо болду. Башка эч
кылына турган иши жок. Бул жагында өзүнчө бир место калтырылган. Бул жер болсо атайын жылуулуктун печкасы, ток менен, көмүр менен, кааласаңыздар газ менен өзгөчө. Буга көп деле адам жумуш күчү коротулбайт. Кымбат паровой отопленияның системалаштырылган печкасы достор. Азыр заман талабы ушундай болуп калды. Бардыгы ушундайдан орнотуп жаткан ошор. Көрдүңүздөр, система укмуш эми. Карап туруп баш деле жетпей калат. А бул көмүркана катары пайдалана берет. Дагы бир бөлмөсү бар. Достор, кыскасын айтканда бардык жерин көрсөтүүгө аракет кылуудамын. Бул жагында болсо кийинки көчөдөн кире турган ход. Өзүнчө бир жерде, мына жерде эшик ачылган. Бул жерде болсо сөөрү, тапчан, тандыркана, очаккана кылсаңыздар дагы болот. Эс алганга сонун жер. Бул баня дагы бир аз эле иштер калган, асты кафелденген. Бул кире бериш чечинүүчү жай. Бул жуунуучу жай, достор, мынакей. Андан парканасы мына ушул. Парканасы мына ушул жер. Печкасы орнотулган, система даяр, достор. Андан нары жүрсөңүздөр, бурчта ажаткана жайгашкан. Бүт мына тамчы суулар дагы өзүнчө башкача болуп түшөт. Бүт бардыгы даяр, бүт көрүлгөн. Бул жерди дагы көрсөтүп коеюн. Атайын мына ушундай рамкалар, бардык рамкалар мурамыр таштардан болгон. Жакшы, урматтуу достор, анан утепление болгон. Аны дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Утепление болгонун мына. Андан кийинки мына ушундай швактар дагы. Сырткы үйдүн сырткы фасадтары дагы даяр, достор. Ичин эле жасап кирип алсаңыздар болду. $229,000 бааланды. Кеми бир аз болот. Сүйлөшөсүздөр. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Тынч, сонун жер. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Анан эмне үчүн кымбат дешиңиздер мүмкүн да. Бул жерде жердин баасы 100.000ден жогору. 6 соток жер тилкеси 100.000ден жогору. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын.